Коомдук актуалдуу маселелерди өзөктүү маселеде талдайбыз. Саламатсыздарбы, студияда Расул Багышбаев. Өлкөдө бизнес омбудсмен институтун түзүү маселеси 5-6 жылдан бери айтылып келген. Бирок иш жүзүндө өкмөт белсенип, олуттук кадамдарга бара элек болчу. Жакынкы күндөрдөн тартып, мындай демилгени мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков баш болуп колдоого алууда. Президент былтыр Кыргызстандын бизнес чөйрөсүнүн өкүлдөрү менен болгон жолугушууда мамлекет бизнести колдоого ар дайым даяр экендигин айтып, ал үчүн атайын бизнес омбудсмен институту ишке кирерин маалымдаган эле. Бизнесмендердин укугун коргой турган аянтча канчалык ишкерлердин ишин илгерилетүүгө көмөк болуп берет? Биз Кыргыз Республикасынын экономика министрлигинин ишкерликти талдоо жана жөнгө салуучу бөлүмүнүн башчысы Айкөл Баятов менен маектешебиз. Айкөл Байышевич, студиябызга кош келиптирсиз. Саламатсызбы. Алгачкы эле суроо мына бизнес омбудсмен эмне деген суроону бергим келип атат. Негизи эле бул чындап эле жөнөкөй тил менен айтканда иштөө механизми кандайча ишке ашат, ушуга токтоло кетсеңиз. Рахмат, Расул мырза. Кыскача жөнөкөй элге жеткиликтүү айткан сөз менен айтканда, бизнес омбудсмен бул мамлекеттик көзөмөл жүргүзүү органдары менен жана бизнестер, ишкерлердин ортосунда көпүрө болуп туруп келген уюм болуп эсептелет. Бул негизги багыттарын алсак, бул иш алып барууда бизнес омбудсмен бул ишкерлердин кайрылуу жана айтуусу боюнча талдоо жүргүзүп, алардын маселесин карап жана чечкенге ар кандай чечимдерин мамлекеттик органдарга жөнөтөт жана ченемдик актылар бул эгерде бир жери аксап келип же бир жетишпегендиктер болсо, өкмөткө, жогорку кеңешке өзүнүн сунуштарын кийгирет. Демек, ишкерлердин бир укугун коргой турчу атайын бир адвокаттык институт десек дагы болчу да экен. Туура айтасыз. Бул өзгөчө белгилөө керек. Мындай жери бар. Биз айтканда жөнөкөй эл айтып келген независимость деп коебуз го. Баягы көз карандысыз, эч кимге милдетин келтирбеген жана эч кимге баш ийбеген бизнес омбудсменин негизги критерийлери болуп, бул жана багыты болуп чечмелегенде, бул укук ченемдик актка бекиткенде, токтомдун негизинде бул адам эң биринчи маселе жана элди сурап, эл кызыктырып аткан, жөнөкөй элге кызыктырып аткан маселе бул каржылоо маселеси. Ошол жактан көз карандысыздык деп айтсак болот, анткени каржылоо маселеси бул дүйнөлүк реконструкция жана өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланат. Ошол себептен каражат маселеси боюнча көз карандысыз десек болот. Экинчиден, бизнес омбудсмен шайлоо иретинде бул келип жүргөн өзүнө коюлган критерийлердин негизинде дагы айтсак болот. Көз карандысыз эмне дегенде буну 3 тараптуу тандоо жүрөт. Бизнес өкүлдөрүнөн, өнүктүрүү партнерлер тарабынан, каржылоо маселесин айтып кеткендей реконструкция жана өнүктүрүү банкы тарабынан жана өкмөт тараптан бир тараптуу болуп, 3 тарап бирдей кызыкчылык менен, эч кимден кызыкчылыгын бузбастан, тартпастан адамды шайлап келгенде конкурстун негизинде бул адам ошол эки негизги эсептен көз карандысыз деп айтсак болот. Бизнес омбудсмен иш алып барууда эмне үчүн бизнес омбудсменди жаратуу суроосу көтөрүлөт? Анткенде биз айтып белгилөө керек, акыркы күндө эл байкап келгендей, көзөмөлдөө органы тарабынан чечимдерин сотко кайрылып же башка бир уюмдардын негизинде чечилүү маселесин карап келгенде көбүнчө чечимдер мамлекеттик көзөмөл органдын тарабына чечилип калышы мүмкүн. Бул бизнес акыркы күндө көп айтып келет жана бул инвестициялык климатты көтөрүү жана алар шарт түзүүнүн негизинде бул бизнес омбудсмен көз карандысыз жана анын чечимдери жана сунуштары бул бардык деңгээлде суроосун көтөрө алат. Анткени түздөн түз өкмөт башчысына жана жогорку кеңешке кайрылып сунуштарын берип, бир мүчүлүштөр болуп, бир жерде бир ишкердик алып баруу ишинде бир тоскоолдуктар болуп атса, ошону чечкенге аябаганда бул системалык ишти алып бара алат. Анткени системалык деп айтып кеткеним бул кайрылуу жарандардын жана ишкерлердин кайрылуусунун негизинде кайсыл жерде мүчүлүштөр бар экен жана толуктоо кайсыл жерге керек экен, өзгөртүү экен мыйзамдык ченемдик актыларга
сунуштарын бергенге бул айтып кеткендей түздөн түз баардык жогорку деңгээлдеги мамлекеттик органдарына кайрыла алат. Ушундай негизги мүмкүнчүлүктөр бар. Укуктар менен бөлүнгөн. Негизги бул айтып кеткендей бул ишин өзү арыз жана кайрылуунун негизинде иш алып барат бизнес омбудсмен. Ошол эле бизнес омбудсмен жөнүндө айтып кетсем, бул өзү гражданин болсо болот, то есть Кыргызстандын жараны. Ошондой эле эки жарандуу, кош жарандуу болгон учурда деле өзүн бере алат, сунуштай алат. Жана эң маанилүү бул башка чет элдик жарандагы өзүн сунуштай алат, кандидатурасын берет. Эмне дегенде дүйнөлүк практиканы алып бул элди кызыктырып атса керек. Ченемдик акты түзүүнүн негизинде биз бизнес чөйрөсүн аябагандай чакырып, иш топтун алып баруусунда аябаган активдүү катышкан. Ал ишкерлер дүйнөлүк тажрыйбанын негизинде Казакстанды, Грузияны, Европаны мамлекеттерине алып келип, ушул эң оптималдуу жана эң бизге приемлемость деп ылайык келген, дал келгени ушундай биздин шартта иштеп кетчү институт катарында ошо бизнестин сунушунун негизинде ченемдик акт бекитилди, иштелип чыкты. Анан узай кетсем, бизнес омбудсмен айтып кеткендей кош жарандыгы да болсо болот, башка чет элдик жарандагы өзүн бере алат. Ошол себептен бул аябагандай ачык деп айтсак болот. Анткени ачыктыгы эмнеден деп айтып кеткен, бул жанагы айткандай үч тараптуу өнөктөштүк жана бизнес чөйрөсүнүн өкүлдөрү, өкмөт тарабынан. Ошол себептен бул адам башынан иш баштаганда эле бул таза жана эч кимге баш ийбестен таза адам көрүнүп алат. Буюрса, мына ошол татыктуу талапкерлердин арасынан татыктуусун баягы байкоочу кеңеш шайлайт, Конкурстун негизинде. Эми Айкөл Байышевич, мынакей бизнес институту, омбудсмен институту буюрса ишке кирип калса, ал ишкерлердин ишин илгерилетип, ийгилик жаратуусуна дагы бир шарттарды түзөт экен деп түшүнсөк болот атат да. Топтор айтасыз. Кандай конкреттүү шарттар, жеңилдетилген шарттар түзүлүшү? Жеңилдетүү шарты өзү түздөн түз эч кандай шарттарды максималдуу элге, ишкерлерге бере албайт деп айтсак болот, бирок ошол эле тапта сунушу менен өкмөткө жана жогорку кеңешке сунуштары менен ошол көтөрүп аткан маселени илгерилетүү маселесин ошол деңгээлде площадкада көтөрүп, ошону чечкенге аябагандай баягы айтпадым, көз карандысыз юридикалык жак катары ошол маселени көтөрүп, ошол баардык деңгээлде көтөрүп, ошол ишти алып бара алат. Бүгүнкү күндө биздин Кыргызстандагы ишкерлерде, бизнесмендерде кандай көйгөйлөр, алар тушуккан кандай маселелер бар көбүнчө? Кайсы маселелерге туш болуп атышат? Буга чейин айтып кетпедимби? Негизги маселе жанагы көзөмөлдөө органдардын чечими болгон келген. Анткени аны сотко кайрылган күндө деле же бир башка чөйрөдө чечем деген күндө дагы өкмөт көзөмөлдөө органдын тарабына эсебинен чечилип калган көйгөй келген. Бизнес омбудсмен ошондой көрүнүштөргө чек коет. Анткени бул адам айтып кеткендей көз карандысыз. Экинчиден, бул адам ошол өзүнүн сунушу менен, өзүнүн кайрылуусу менен ошол көзөмөл гос органдар жана местный самоуправление деп айтып кеткен жергиликтүү башкаруу органдарына өзүнүн сунуштарын, кайрылуусун жана корутундусун берет. Ошонун негизинде сиз айтып кеткендей ишкерлерге жеңилдик алып келет деп эсептейбиз. Түшүнүктүү. Урматтуу Айкөл Байышевич, студиябызга келип атайын маанилүү маек куруп бергениңизге сизге ыраазычылык билдиребиз, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Буюрса, биз дагы дал ушул бизнес омбудсмен институтунун түзүлүшүнө кызыктар болуп, андан аркы иш алып баруусуна дагы байма-бай көз салып турабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жыйынтыктап айтканда, бизнес омбудсмен бул ишкерлердин укугун коргоого чыныгы реалдуу аянтчы болуп берет. Ал дүйнөнүн көптөгөн мамлекеттеринде иш алып барып, өзүнүн жемиштүү жыйынтыгын берип келет. Мындан 3 жыл мурун белгилей кетейин, коңшу Казакстанда дагы иштей баштаган экен. Ал эми парламенттик деп саналган Бельгия, Австрия, Израиль мамлекеттеринде бизнес-омбудсмен парламент тарабынан шайланат. Ошондой эле бизнес-омбудсмен институттары Дания, Норвегия, Швеция, Нидерландия жана Улуу Британия мамлекеттеринде дагы бар. Бул өзөктүү маселе программасы болду. Аны мен Расул Багышбаев жүргүздүм. Амандыкта көрүшөлү.